Буга чейин Түркия мамлекетинде күчү 8 балга чейин жеткен жер титирөө катталып, андан каза болгондордун саны учурда 18342 адамга жеткен. Бул бүгүнкүгө гана алынган маалымат. Тилсиз жөө катталып 5 күндүк чыйынтык боюнча 74242 адам жарат алганы айтылат. Туркияда катталган зилзала бүтүндөй дүйнөгө сабак болуусу зарыл. Тилсиз жөө эч убакта айтырып же мамлекеттик экономикалык абалына, улуулугуна же сулуулугуна карап тандап келбейт. Анын ичинде акыркы кездерде саны эселеп өскөн Кыргызстандагы курулуш тармактарын да тескөөгө алуу зарыл. Маселен, Ош шаарында эле акыркы 5 жылдыкта курулган көп кубаттуу үйлөр ондоп, жүздөп саналат. Алардын канча балдык жер титирөөгө туруштук берери тууралуу так аныктама эч кимдин колунда жок. Дегенибиз, атайын каражаттар менен практикалык текшерүүдөн өткөн эмес. Kuakta çöde 5,5'ga turuqtu bolot dep. Biz kaç tane boluş kerek. Tekşeretten tekşermeyte salbaytpayım. Kanday olsa şonday bugün alsam, erten bitirsem, üstügün tapşırsam, eldin nesini oylogon adamlar yok. Ошон үчүн туруштук берүү кыйын. Узакка барбай эле коңшу Өзбекстанды ала турган болсок, көп кубаттуу үйлөрдүн каркасы курулуп бүткөндөн кийин атайын сейсмикалык аппараттар менен үйдүн канча балга чейин туруштук берери текшерилет. Ал эми Япония, Кытай, Корея сыяктуу өлкөлөрдө курулуштун пайдубалына термелүүчү шаймандар коюлгандан кийин гана курулушту андан ары улантууга уруксат берилет. Кезинде Ош шаардык архитектурасын башкарып, кааладагы көп кабаттуу үйлөрдүн деталына чейин билген эксперт архитектор Нурбек Баятов Ошко 40 кабаттуу үйгө чейин да тургузса болорун. Бирок эч кандай курулуш нормалары бузулбай салынышы керектигин кошумчалайт. Ал эми азыркы жаңы үйлөр туруштук берерин, эски кам кыштан курулган кабаттуу үйлөр урап түшөрүнө кепилдик жок дейт. Кээ бир сейсмикалык нормаларга жооп бербеген, жеке менчик үйдөр, кам кирпич менен салынгандар, арматурасы жок салынып калгандар туруштук бере албайт. Көчүп түшүп калат. Адамдын өзүнөн эгерде ошо канчалык ошо техника документтер туура болсо да, эгерде прораб тараптан, курулуш тараптан шалакылык кетип кала турган болсо, ошо мен дагы кайталам. Бир жерин нито сваркаланып калып, же туура эмес бетонду апарып куюп кое турган болсо, ошо жерде слабый болот, ошо жерде сынып кетиши мүмкүн деп бардыгын эме кылышы мүмкүн. Ош шаарынын архитектурасы сапатсыз салынган үйлөрдүн көпчүлүгү эле мыйзамсыз курулуштар дейт. Учурда мындай үйлөрдүн саны 13 деп аныкталган. Бул сыяктуу башаламан иретсиздиктердин алдын алуу үчүн шаардын башкы планы жана аны деталдуу долбоору эртерээк кабыл алынса, ар бир курулушту так көзөмөлгө алуу мүмкүн болоорун белгилейт. Запрос жөнөтүлбөсө, тиешелүү баягы инженерлик кызматтарга ал киши документ ала албайт да. Куруп ийген болсо биз документ бере албайбыз. Себеби аны тиешелүү көзөмөлдөөчү органдарга бергенден кийин биз документти бере албайбыз, себеби ал уже баштап ийген. Анын өзүнүн штрафтары бар, өзүнүн мамлекетке төлөй турган штрафтары бар. Андан сырткары жанагындай дал келеби, дал келбейби, анын айланасындагы нормалары бар да. Шаардагы ар бир курулуштун пайдаланылган тарта курулуш бүткөрүлгөнгө чейин көзөмөлдөгөн мурунку Экотек инспекция. Азыркы Ош шаардык архитектуралык курулуштарды көзөмөлдөө ишканасы бүгүнкү күндөгү курулуп жаткан үйлөрдүн дээрлик баарысы 9 балдык жер титирөөгө туруштук берери кооптонууга негиз жок деп ишендирет. Анан айтам, өз көзөмөлүбүздө бардыгы карап турабыз. Ошо надзорлор сөзсүз болуп турат, бизге уведомление таштайт. Ошонун негизинде биз инспекторубуз барып, ар бир этаптарды кабыл алып турат. Азыркы мезгилде сапаттары баары жакшы, бүт лабораториялык анализдерин алышат. Бүт бардыгы российский арматуралар бардыгы мыйзам чегинде эле. Ош шаардык мэриясынын берген маалыматы боюнча шаардын 3 жеринде узундугу 65 метрди түзгөн тектоникалык жаракалар бар. Андай жерлерге эч кандай курулуштарды жүргүзүүгө болбойт деген менен тектоникалык жаракалардын үстүнө салынып кеткен курулуштар да бар. Эгер шаардын деталдуу долбоору эртерээк аныкталса, анын негизинде мыйзамсыздыктар жоюлуп, иретсиздиктер жөнгө салынаарын кошумчалайт. 9 бал коюп койгондо шаарыбызда бүгүнкү күндө сейсмичность 9 бал деп коюп койгон нормабыз бар. Ошо 9 балга чейин жер титирөө болсо, ошону кармап калыш үчүн 9 бал деп берген. Ошого 9 балда сейсмология заключение берсе, курулуш компания ошого жараша арматураны коюш керек, чоң арматура коюш керек. Биз 9 балга чейин деп туруп, азыр проектти ошондой кылып
бизге алып келип атат. Жогоруда белгиленгендей кырсык айтып келбейт. Анын азабын тартып калбоо үчүн адамдар ар тараптуу ушар болуусу зарыл. Кызыкчылык, ака-үкөчүлүк менен эмес, мыйзам менен, тааныш билишчилик эмес, тартип менен иштер жүргүзүлүүсү зарыл. Курулуп жаткан курулуштардын ийне жибине чейин маани берилип, элдин ишенимин качырбоо абзел. Антпесе келечекте көйгөйлүү курулуштардын ошогу Ош шаары болуп калуусунда кепилдик жок. Эртөштүк Нурбек уулу, Аслайдын Турганбаев, Ош Бирим жаңылыктары.